Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 9 бөлүм. Эртеси Капарович айткан шаардан алысыраак жердеги бөксө тоолордун арасына салынган эс алуучу жайга келишти. О, сиздин табитиңизге бара келди. Алмаз машинадан түшүп Капаровичти мактап койду. Бул жер керемет экен го. Бул чет жак эле. Биз мындан сонун далай жерлерди билебиз. Капарович мактоого эрдемсип, ого өтер мактанды. Мактоо ага балдай жакты. Эмесе кош келиңиз. Бүгүн сиз менин коногум болосуз да. Алмаз кийиндей берип Капаровичти алдына өткөрдү. Сен абдан кылдат адам экенсиң, Аскар. Капарович Алмаздын сыйына ыраазы болду. Бул жерде ресторан, жатыба эс алуучу бөлмөлөр, бильярд залы, бассейн, тышта көлкөлөп отуруучу чатырлар, атүгүл бадал арасына тигилген боз үйлөр да бар экен. Адегенде ресторанга киришти. Иштегендер кадырлуу коноктор келгенин баамдашып, буттарын уч менен басып тосуп алышты. Адегенде курсакты тойгузбасак, сөз байланышы болбой калат. Кана жайнаткыла эми баарын. Капаровичтин көңүлү көтөрүлүп, карсылдап күлдү. Стол үстү дүйүм тамакка толгон соң шашпай маектерин башташты. Анда эмесе ушул биринчи тостту сиздин ден соолук үчүн алып ийели. Алмаз колундагы бокалды бийик кармап тост айтты. Капаровичтин жардамчысы анын жан сакчысы экенин түшүндү Алмаз. Бул да этият болгусу келип, мунусун ала келген го. Мага ишенбей аткандагысыбы? Болушу мүмкүн. Бул азыр жогорку бийликтин бир бутагына отурду. Этият болушу зарыл иш го. Алмаз жардамчыга көп деле көңүл бурбай отурду. Жардамчысы албетте ичкилик ичкен жок. Бул экинчи тосту сиздин жаңы кызмат ордуңуз үчүн алып ийели, деди Алмаз экинчи рет бокалдарды толтуруп. Рахмат, Аскар. Сен жигиттин гүлү экенсиң. Сенин бул сыйың эстен кеткис болду окшойт, деди Капарович стол үстүнө үстүртөн көз жүгүртүп. Кыязы сый ага абдан жакты окшойт. Эсиптен кетпейт деп кыйтып койгонун кара. Арзыбаган нерсе. Сиздей адамдарды сыйлаш биз үчүн сыймык. Азаматсың, Аскар. Мен сени таптакыр сөзгө жок адамбы дедим эле. Көрсө сен деле чечен окшойсуң. Жашоо бардыгына үйрөтөт экен. Мунуң да туура. Жашоо бардыгына үйрөтөт. Аскар, сенин үй бүлөң барбы? Сени канчадан бери тааныганым менен сенин жеке турмушуң жөнүндө эч нерсе билбейт экем да. Мен али үйлөнө элекмин. Азырынча жумуш менен гана элекмин. Ошентип атып убагыңды өткөрүп жибербе. Сүйлөшкөн кызың барбы? Капарович жашыруун сырды сурап аткансып шыбырап койду. Жок, азырынча кыз менен сүйлөшкөнгө деле убактым боло элек. Жумуштан кол бошобойт, деди Алмаз жылмайып. Ошондой де. Сен абдан жакшы жумушту уюштуруп алдың, Аскар. Аның кут болсун. Албетте андан арыда өнүктүрүш керек ал ишти. Бирок жумуш деп жүрүп карт бойдок болуп калба. Кыз табылбай атса ачыгын айт. Мен сага керилген көлдүк кыздардан бирди таап берем. Эмнеге көлдүк кыздардан? Аскар, мен көлдүк болом. Көлдүк кыздардан дейм да. Сиз көлдүксүзбү? Алмаз чындап таң калды.
Мен көлдүкмүн Аскар. Көлдүн тескей жагынанмын. Абдан жакшы экен. Көл деген укмуш керемет жер да. Мен тескей жагында болгом бир нече ирет. Биздин жерге эч бир жер жетпейт. Мен ал жакта көп жыл райондук милициянын начальниги болуп иштедим. Балким биздин райондо деле болсоң керек. Капарович өзүнүн районун айтканда Алмаз какап кетти. Бул эмне дейт я? Ошол замат өзүн колго алып, шек билдирбегенге аракет кылды. Кечиресиз, мурч кирип кетти окшойт. Алмаз бакалдагы соктон ууртап койду. Мени түрмөгө отургузган шүмшүк ушулбу? Мээсине чагылгандай жарк эткен бул суроо Алмаздын шаштысын кетирди. Эгерде каршы болбосоңуз, мен жуунуучу бөлмөгө барып келейинчи? Мейли, албетте барып кел, деди Капарович эч нерседен капарсыз. Алмаз жуунуучу бөлмөгө кирип, бетин муздак сууга чайкады. Өзүн колго алып, азыркы укканын кайрадан тескеди. Түрмөдө отурганда көк бөрүнүн сени райондогу милициянын начальниги бизге сатып жиберген керек болсо, сен жөн эле табарсың, түшүндүңбү? Деп бакырганы кулагына жаңырды. Кой, эмнеси болсо да эми мен муну тактап билишим керек. Бул жерге көпкө турсам шек туудуруп коёмго чыгайын. Бул тамагы чын эле мурчтуу экен. Капарович алдындагы табакты түртүп койду. Алмаз официантты чакырып, башка тамакка буйртма берди. Сиздин кызмат жолуңуз ошол райондон башталганбы? Мен адегенде айылда участковый болуп иштегем. Андан соң райондо тергөөчү болуп иштедим. Анан бөлүм башчы болдум, андан кийин гана начальник болгом. Анан борборго которулдум. Бул жакта да дегенде ылдый жактарда иштедим. Бул орунга отуруу оңой болгон жок, Аскар. Бирок акыры отурдук го. Сиз абдан өжөр адам экенсиз. Акыры максатыңызга жетиптирсиз. Ошол ордуңуз кут болсун, келиңиз алып жибериңиз. Сөздүн учугун кылдаттык менен чубап отуруп, Алмаз бул адамдын канчанчы жылдары райондо начальник болгонун билди. Ошол жылдарга дал келеткен. Демек, мени саткан шүмшүк ушулуп тура. Чынында эле тагдыр тамашакөй экен. Эми бизди ушул жерден жолуктурганын кара. Мен муну менен бекеринен жакындагым келген эмескен да. Кудай, ушундай да болобу? Алмаз тышынан эч нерсе билдиргиси келбегени менен ичинен тынбай ойлонуп атты. Капарович абдан кызып калды. Аскар, мен бүгүн жумуш жөнүндө ойлонбой жакшылап эс алгым келет. Сен мага абдан жактың. Айта электе билген азамат экенсиң. Мага сендей адамдар керек азыр. Эгерде мен тараптан бир нерсе керек болсо, тартынбай айта бер. Колдон келип турганда жардамымды аябайм, деди бакылдап. Албетте, иш болуп калса кайрылам. Бирок сиз мага буга чейин деле абдан жакшы жардам бердиңиз. Эми болсо кудуретиңиз алда канча эселе өстү. Сиз мындан да жогорулайсыз го деп ойлойм. Сиздин кудуретиңиздин мындан да өөдөлөп өсүш үчүн алып ийели. Алмаз эми жакшы сөздөрдү аянбай, мунун ичи койнуна жакшылап кирүүнү чечти. Душманыңды ичинен билгенден артык эмне бар? Ооба, мен азыр кудуреттүү адаммын. Бирок мен сага бир ыймандай сырымды айткым келет. Сен бар, тиги бурчтагы столго отура турчу. Капарович жардамчысынын көзүнчө сырын айткысы келбей, аны алысыраак отургузуп койду. Сиз мага сырыңызды айткыңыз келсе, мен сизге чындап жаккан окшойм. Эч кабатыр болбой айта бериңиз. Мен бирөөнүн сырын сактаганды жакшы билем, деди Алмаз. Сенин жумушуң да ошону талап кылат, туурабы? Анан сен өзүң деле бир мүнөз, көп сүйлөбөгөн адамсың. Сендейлерге ишенсе болот. Билесиңби, менин бир арманым бар. Мен канчалык кудуреттүү болбойн, бир аялды баш ийдире албай койдум.
Мен андай темирдей бекем катынды көргөн эмесмин өмүрүмдө. Эч ким укпасын дегенсип, Капарович Алмазга өктөй калып шыбырады. Мени караганда Кудай уруп, бир келинди сүйүп калдым. Бул сырымды биринчи сага айтып атам, Аскар. Ал энең дурайын мени эзип бүттү. Мен кандай кылган күндө да ага жакпай койдум, түшүнөсүңбү? Түшүнөм, бирок жардам бере албайм, деди Алмаз жылмайып. Ошо, сен албетте бул иште жардам бере албайсың дечи, бирок кеңеш бере аласыңбы? Мен канткенде ага жагам. Капарович чынында эле Алмаздан бир акыл чукчудай аны жалдырай карады. Алмаз эмне дээрин билбей ойлонуп калды. Мен кеңеш деле бере албайм го. Ойго куйгүн, сен мага караганда алда канча жашсың да, азыркы жаштарга кантип жагыш керек экенин билбейсиңби? Же таптакыр эле ургаачылар менен ишиң жокпу? Эми андай кеңеш бериш үчүн мен ал келиндин кандай экенин билишим керек да. Аны билбей туруп кантип кеңеш берем? Андай эмне? Мен сени ошол келин менен тааныштырып коеюнбу? Капарович Алмазды сынагандай карады. Сен аны менден тартып албайсыңбы я? Ал сени көрсө сүйүп калышы мүмкүн. Карачы, сен жараган жаш жигитсиң. Иш десе ишиң бар, тиш десе тишиң бар, акча десе акчаң бар. Жигиттин гүлүсүң да, короче. Ал менин ким экенимди билбей туруп эле акчама карап сүйүп калса, анча деле темирдей бекем адам эмес го. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Ал акчага кызыгып калчу адам эмес. Болбосо менде акча жок дейсиңби? Мен ага баардыгын берем дедим. Ага эч нерсенин кереги жок. Болбосо өзү эптеп эле жашаган неме. Ушундай адамды көрдүң беле? Мен өмүрү көргөн эмесмин, деди Капарович кейиштүү башын чайкап. Анда балким ал таптакыр эле эркек жактырбаган аял болсо керек. Жок, ал эркек жактырбай турган аял эмес. Андай аялдар сүйсө, сүйүүсү менен өрттөп салат. Сен анын көздөрүн көрсөң куйкаланып кетесиң. Кечиресиз, сиз аны менен кантип таанышып калдыңыз эле? Ал көп окуя. Мен аны анын күйөөсү аркылуу тааныгам. Күйөөсү менен чатакташып кетип милицияга түшкөн. Ошол жерден кокустан таанып калып атпаймынбы? Бирок ал күйөөсү менен небак эле ажырашып кеткен экен. Күйөөсү катынына алы жетпеген кемпай неме, деди Капарович жийиркенип. Бул чынында эле ошол келинди сүйүп калган неме го. Ал жөнүндө айтканда каңырыгы түтөп кетет экен. Бирок тиги келин муну жактырбайт экен. Ал жаш болсо, мунун эмнесин жактырмак эле? Бул өзү айткандай, ал акчага кызыга турган келин эмес экен да. Кызык, азыркы заманда акчага кызыкпаган адамдар барбы? Бар болгону ошол да, деп ойлоду Алмаз. Жок, болду. Мен аны эстегим да келбейт. Кел андан көрө дагы чели. Мен аны таптакыр унутуп калгым келет. Бирок унута албайм. Дайыма көз алдында турат, ит катын десе. Капарович столду бир муштады. Ал абдан кызып калганын түшүндү Алмаз. Алда кандай болуп кетет деп аны алаксыткысы келди. Садыр Капарович, жүрүңүз, тышка чыгып бир аз таза аба жуталы. Тиги жактагы боз үйлөрдү көрөлү, деди Алмаз. Сен эмне, мени мас болуп калды деп ойлоп атасыңбы? Мен мас эмесмин. Мен жанагы ит катынды эстегенде куйкам курушуп кетет. Ал мени итке теңип салбадыбы? Мага сыртын салат тимеле. Менин бир көз карашыма муктаж болуп жүргөн катындар канча, билесиңби сен? Мен бирок акыры ага жетем. Ал керек болсо менин бут алдымда чөгөлөгүдөй кылам. Капарович теңселип ордунан турду. Жардамчысы жете келип, аны жөлөп тышка алып чыкты. Алмаз
тышка чыкканда арыраакта эс алып отурган Пашаны көрдү. Ага баары жакшы деген белги берди тымызын. Паша ордунан туруп жайбаракат басып кетти. Арсар үйүн сатып тиги сот сураганын алды. Сот ишти тез арада бүтүрүп, бардык документтерди Арсардын колуна берээрин айтып, аны жылуу жумшак узатып ийди. Бирок ошол күндүн эртеси эле ага бир адам келди. Мен Жайнакова Арсардын иши боюнча келдим, деди ал мышыкты куйругунан чоюп отурбай. Куш келиңиз, Жайнакованын ишин бүтүрүп койдум. Балдар эми мыйзамдуу түрдө анын балдары, деди сот жанталашып. Ал оюнда Жайнаковага күйгөн адам го деп ойлоду тигини. Сиз шашылбаңызчы, мен ошол ишти токтото туруңузду суранып келдим, деди тигиниси тешетиктеп. Эмнеге? Кандайча токтото туруш керек? Эмесе иш мындай, мен министрликтен келдим. Жайнакованын ишин токтото туруш керек. Ал тургай ага тескери жүрүш бериш керек. Сиз түшүнүп атасызбы? Чынымды айтсам, мен эч нерсени түшүнбөй элемин. Сиз кайсы министрликтен келдиңиз? Албетте юстиция министрликтен. Азыр сизге телефон чалат. Аңгыча телефон шыңгырады. Алло, угуп атам. Султан Асанбаевич, саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз саламатта турасызбы? Юстиция министринин орун басарынын үнүн укканда соттун үнү калтырап калды. Азыр сиздин алдыңызда отурган адам менин адамым. Айтканын аткарып коюңуз, деп буйруду министрдин орун басары. Албетте сөзсүз аткарам. Болуп турганда саламатта туруңуз. Министрдин орун басары жооп күтпөй телефонду коюп койду. Сот телефонду бир саам карап турду да ордуна койду. Анан маңдайындагыны жалдырап суроолу тиктеди. Анын көзүндөгү кооптонууну көрүп, келген киши жооткотууга шашты. Сиз кабатыр болбоңуз. Бул иштин сизге эч кандай зыяны тийбейт. Тетрисинче сиз андан дагы чоң сумма талап кылышыңыз керек. Бул сиз ойлогондой жөнөкөй аял эмес. Сиз алган сумманын 10% сиздики. Калганын мен келип алып кетем, деди келгин беймарал. Мен билишимде ал жашап аткан үйүн сатты. Андан башка акча тапчу булактары жок го деп ойлойм. Мен сизге айттым го. Бул аял сиз ойлогондой жөнөкөй адам эмес. Анын мүмкүнчүлүктөрүн биз жакшы билебиз. Бул жерде кеп балдарда эмес. Балдар ал аялга эле калыш керек. Бирок бул аялдын жакшы катылган каржы булактары бар. Биздин максат ошону далилдеш керек. Бул керек болсо мамлекеттик маанидеги иш. Сиз түшүнүп атасыз го дейм. Биз аны жарга такап, анын акча тапчу булактарын билсек, анын чыныгы жүзүн билебиз. Купуя маалыматтар боюнча бул башка мамлекеттин агенти болушу мүмкүн. Аны башкалар каржылап турат, деди келгин кабак кашы ирмелбей. Ошондойбу? Сот ойлонуп калды. Ошондой болушу толук мүмкүн. Бул түздөн түз мамлекеттин коопсуздугуна тиешеси бар. Ошондуктан тыкыр купуялык талап кылынат. Эгерде сиз тараптан бир ооз сөз чыкса, жакшысы жумуш ордуңуздан ажырайсыз. Жаманын айтпай эле коеюн. Келгин мыйыгынан жылмайды. Аны карап отурган соттун ичегилеринен от жүгүрдү. Албетте, мен баарын түшүндүм, деди ал шилекейин жутуп. Анда эмесе сүйлөштүк. Сиз эми Жайнаковадан муну талап кыласыз. Келгин соттун алдына сумма жазылган бир тилим кагазды койду. Андагыны көргөндө соттун көздөрү эрксиз алая түштү. Келгинди үнсүз суроолу тиктеди. Келгин баардыгы туура дегендей көзүн жумуп койду. Эмесе саламатта болуңуз, байланышып турабыз. Келгин ордунан туруп сотко колун сунду. Жакшы барыңыз, мен баарын түшүндүм. Сот ордунан
тура калып коштошту. Эми кантер экенсиң Арсар, деп ойлоп отурду Капарович. Соттун сураганын берүүгө кудурети жетеби? Же балдардан баш тартабы? Эми кайдан алмак эле аланча акчаны? Бирок мага деле келбей коюшу мүмкүн. Канткенде аны келүүгө аргасыз кылыш керек. Бул суроо анын башына оорутtu. Эч нерсе ойлоп таба алган жок. Эми министрге орун басар болгондон кийин базарга баруу да беделимди түшүрүп коет иттики. Эмне кылышым керек? Эмнеси болсо да аны көз каранды кылып жалдыраткысы келет. Бирок кантип? Бир чети Арсарды эмне болсо ошо болсун деп кое берип салгысы келет. Бирок тебеленип калган намысы ага жол бербейт. Өзүн жээрип салган адамды эч качан кечире албасын түшүнөт. Бир чети көксөөсү канбай калган неме дале болсо таттуу кыялдарды терметип, эми да болсо Арсардын жүрөгүнөн орун тапкысы келет. Бирок кантип? Арсар соттун айтканын укканда төбө чачы тик турду. Кудайды карасаңыз боло, мен мынча акчаны кайдан табам? Мен үйүмдү да сатып жиберип, батирде туруп атканымды өзүңүз билесиз. Сот аны тигиле карап калды. Бул аял калп эле өлмүш болобу, же чын эле акча таба турган жери жокпу? Эмнеге муну ушинтип сынап атышат? Балким бул чынында эле башка мамлекеттин агенти болсочу? Жайнакова, мен сага чын жүрөгүмдөн жардам берейин дегем. Чынында бул өтө чаташкан иш болуп атат. Балдарды багып, сен мамлекетке жакшы кызмат кылдың. Балдарды жетимдер үйүнөн сактап калдың. Келечекте ушул өлкөдө жашай турган адамдарды тарбиялап атасың. Бирок мунун мыйзамга туура келбей атат. А жашоо болсо ушундай оор болуп калды. Бардыгын акча чечип атат. Азыр сеники эле эмес, бардык ишти жогору жак тыкыр көзөмөлдөп калды, деди сот оор үшкүрүп. Анын кейпинен чынын айтып атканын түшүндү Арсар. Ооба, бул өзү ишти $10.000 менен эле бүтүрмөк. Демек буга чынында эле жогору жактан кысым көрсөтүп атышат окшойт. Мен сизди түшүндүм. Эмесе ошол жогору жактагыларга айтып коюңуз. Менде мынча акча таба ала турган жерим жок. Эми мени отургузуп, балдарды жетимдер үйүнө бергиле. Башка арга жок, деди Арсар чечкиндүү. Сот Арсарды ойлуу тиктеп калды. Мына сага ушуну айтмак бул. Болуптур, мен ошентип айтайын, башка арга жок. Сот папканы жаап, дагы бир ирет оор үшкүрдү. Ал чынында эле чайналып турганын көрүп, Арсардын боору ооруп кетти ага. Сиз дагы чайналып турганыңызды көрүп атам. Бирок менде да башка арга жок. Менин сизден бир гана өтүнүчүм бар. Балдарды эки жака бөлбөй, бир балдар үйүнө өткөргөнгө жардам бериңизчи. Жайнакова, сен шашылбай кое турчу. Балким баары башкача чечилип калар. Балким сен чынында эле акча таба албасыңды билишсе, жайыңа коюшар. Соттун да чындап Арсарга боору оорду. Ушул кантип башка мамлекеттин тыңчысы болсун. Бул жөн эле акча табыштын амалы го деп ойлоду. Ошентишсе гана, бирок эгерде мени каматууну талап кылышса, балдарымды бөлбөңүз. Аман болсом кайтып келип, аларды табам кайра. Арсар көзүнө тегеренген жашты тыя албай ыйлап жиберди. Кой эми, Жайнакова, ый менен ишке жардам бере албайсың. Макул, мен сага колумдан келген жардамды берем. Рахмат сизге. Мен эми кандай чечим болоорун күтөм. Мындай болоорун билгенде, мен үйүмдү деле сатпай эле койсом болмок экен. Мейли эми, болоору болду. Маңдайыма жазганды көрөрмүн. Жакшы туруңуз, деди Арсар кайратына келип. Соттон чыгып кеткен соң, жолдо баратып ойго чөмүлдү Арсар. Мен башынан эле буларга бир тыйын бербей койсом болмок экен.
Үйүмдү да бекер сатыптырмын. Эми кандай кылам? Балдардан ажырап каламбы? О, куураган жаным, эми кантем? Балдарды жетимдер үйүнө өткөрүшсө, айжан көрүндө оодарылат го байкуш. Же намысымды четке жылдырып, тиги шүмшүккө барсамбы? Ал эми мен барган күндө да жардам береби? Менин башым иштегенде 10 миңди ошого алып барып берсем болмок экен андан көрө. Ушуну менен ишти бүтүрүп бериңиз десем, акчаны жакшы көргөн неме макул болот беле? Анын золобосу дагы көтөрүлүп, кудуреттүү адам болгон тура. Дегеле, ага эмне керек экенин түшүнбөдүм. Эгерде мени сүйүп калганы чын болсо, мага чын жүрөгүнөн жардам берет эле го. Же сүйүүнүн ушундай формасы да барбы? Мен балдарымдан ажырап кантип жашайм? Алардын көргөн күнү эмне болот? Мага ким жардам берет эми? Капаровичке барууга кудуретим жетпейт го. Алмаз Садыр Капаровичти коноктогон күндөн бери тынчын жоготту. Ал жөнүндө маалымат чогултуп, өзүн көк бөрүлөргө саткан ошол экенин билди. Көк бөрү ошондо чындыкты айттыбы? Антип калп айтууга анын эмне кыжаалаты бар эле? Демек, чынында эле булар мени мал саткандай сатып жиберишкен. Тигилерге турнирге салганга мен абдан ыңгайлуу болуп калдым. Ооба, баары туура келет. Демек, көк бөрү муну жакшы тааныйт. Эми мен көк бөрүнү карматкан күндө да бул кийлигишип коюшу мүмкүн. Экөө бир жип менен байлануу болсо, албетте жардам берет ага. Сыган туура айткан экен. Чын эле баары оорлошуп баратат го. Мунун аягы кантип канчан чечилет деги. Эми кандай кылышым керек? Степанов менен кеңешишим керек. Ооба, ошентишим керек. Алмаз эртеси эле Москвада болду. Степановго болгон акыркы жаңылыктарды айтып берип, андан акыл күтүп карап калды. Степанов уккандарын мээсинде чайкап, Алмазды үнсүз тиктеп отурду. Демек, ошондой де. Ошондой, Игорь Иванович, эми кандай кылышты түшүнбөй калдым. Капаров көк бөрү менен ушул таптада тыгыз байланышта болуп калышы мүмкүн. Ооба, болушу мүмкүн. Демек, биз абдан кылдат иштешибиз керек. А балким Капаровдун өзүнө да компромат чогултсак кандай болот? Сен аны менен жакшы мамиле түзүп алганың рас болуптур. Душманды ичинен билгенден өтөөрү жок. Анын бул ишке түздөн түз тиешеси бар болгондон кийин аны кандайдыр бир жол менен илмекке илиш керек. Антыш үчүн сен аны менен мындан да жакшы алака түзүшүң керек. Ал эми министрдин орун басары болуп мурдагыдан да кыйын алкымы ачылып калса керек. Анын алкымы айталгыс чоң. Ошондо мен ага компромат топтошум керекпи? Бул өтө көп убакытка созулуп кетпейби? Балким, көпкө созулуп кетиши мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө да биз аны отургузушубуз керек да. Оюңду баштаган ошол адам, туурабы? Туура, Игорь Иванович. Мен чынымды айтсам, аны ошондо тоодон эле муунтуп өлтүрүп салгым келди. Алмаз, эми сен мурдагыдан эселеп этият болушуң керек. Душмандарың оңой адамдар эмес, аны эч качан эсиңден чыгарба. Ооба, Игорь Иванович, туура айтасыз. Менин душмандарым оңой адамдар эмес. Бирок ошого карабастан мен алар менен кармашып, жеңип чыгышым керек. Болбосо, мунун баарынын эмне мааниси бар? Ошондой, Алмаз. Сенин жашооң жөнүндө кинороман жазса болчудай болуп калды окшойт, деди Степанов жылмайып. Ошону айтсаңыз, кээде мен өзүм деле ишенбей кетем. Ушунун баары менин башымдан өтүп атканына. Киноромандар деле жашоодон алынат да. Сен эми Капаровго компромат топтош үчүн тымызын жаздыруучу аппараттардан алышың керек.
аны менен байланышыңды абдан жакшыртышың керек. Анын өз кишиси болуп калышың керек. Ал түгүл анын ички сырында билгидей болушуң керек. Ал мага ансыз деле бир жашыруун сырын айтып салды. Караганда шайтан сайып бир аялды сүйүп калдым дейт. О, мына, анда сен анын ишеничине кирген турбайсыңбы? Эми андан да терең кирип, анын ички жашоосун аңтарышың керек. Менин оюмча, Көкбөрүдөн дагы сага ушул адам маанилүүрөөкпү дейм. Мен да ошондой деп ойлоп калдым. Бирок аны менен достошуу кыйын болуп турат. Мен карман албай кетемби деп корком. Ага окшогон адамдар менен бир дасторконго отургум келбейт. Көрсө ал менин башкы душманым турбайбы? Алмаз, кээде биз өзүбүздүн каалоолорубузга каршы иш кылыш керек болгон учурлар болуп калат. Мен түшүнүп атам. Сен аны менен жакындашкың келбегенине чоң себеп бар. Бирок бул учурда сен аны менен кадимки достордой мамиле түзүшүң зарылчылык. Сен канчалык ага каршы компромат тапсаң, ишиң ошончо тезирээк алдыга жыгат. Бул жашоо өтө кыска жана тез эле өтүп кетет экен, Алмаз. Ооба, жылдар тез эле өтүп атат. Андан бери канча жыл өтүп кетти дей, деди Алмаз кейип. Сен өгүнкүдөй жолугушууларды кылып, анын ар бир сөзүн жаздырышың керек. Ал түгүл эбин тапсаң, аны жашыруун камерага тартып алышың керек. Мен сага азыркы заманбап техникалардан таап берем. Алар сенин ишиңде абдан керек болот. Артка жол жок экенин өзүң билесиң, Алмаз. Анда мен азырынча Капаров менен алектенишим керек экен. Көкбөрүнү кийинкиге калтыруу керекпи? Алмаз, Көкбөрүнү кийинкиге эмес, экинчи планга жылдырыш керек го дейм. Анын контрабанда алтын ташыганын далилдеш керек. Ошонун негизинде анын түрмөгө отургузуу керек. Мен өзүмдүн эски каналдарым аркылуу тааныш тапканга аракет кылайын. Капаров Көкбөрүнү отургузууга жардам бере алмак, бирок эми анын жардамын ала албай калдык, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Эми биз ага Көкбөрү жөнүндө таптакыр шек билдирбешибиз керек. Туура, Алмаз. Ал эми Көкбөрү жөнүндө шек албашы керек. Бирок бул экөөнүн ишин тең тайлаш жүргүзүп, экөөнү бир убакта отургузгудай кылышыбыз керек. Ооба, маселе абдан оордоду. Эми тиги министрдин орун басарын отургузуу оңой болбойт го. Ооба, Алмаз, оңой болбойт, бирок болот, деди Степанов ишенимдүү. Тарыхта андан кыйын даражадагы адамдарды отургузган учурлар бар. Игорь Иванович, рахмат сизге. Мен атайын сиз менен кеңешейин деп келгем. Мен баарын түшүндүм. Эми эртерээк кайтып ишти баштайын, деди Алмаз өтүнүчтүү. Сен эмнеге анча шаштың? Володяга кезикпей кетесиңби? Ал эртең келип калат. Бүгүн экөөбүз эс алсак жакшы болбойт беле? Рахмат, Игорь Иванович. Володяга менден салам айтып коюңуз. Ал Испанияда күнөстөп жаткан тура. Баарына менден салам айтыңыз. Бирок мен бүгүн эле кайра кайтайын. Жумуш абдан көп болуп атат. Ошондойбу? Мейли анда. Кайтышың керек болсо кайт. Бизде деле жумуш өтө көп. Байлар байыгандан байып, жардылар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Баягы тең салмактуу жашоо орду түбү менен жоголду окшойт, Алмаз. Бизге жаңы, жаш президент болду эми. Ошондон үмүтүм зор. Мурунку жашоону алып келбесе да, элдин жашоосун оңдогонго аракет кылабы дейм. Степанов жүрөгүн өйгөн маселени айтып алгысы келди. Бизде бир жакшы кеп бар, Игорь Иванович. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген. Аман болсок, балким бул кыйраган жашоо бир кезде оңолоор. Балким, аны биз көрбөсөк да силер көрөрсүңөр. Силер жашсыңар. Жашоону оңдогонго колуңардан келген аракетиңерди кылгыла. Биз да жаш кезибизде келечекти куруучуларыбызды эрдемсип жүрчүбүз. Биздин жаштык деле кыйроо учуруна туура келген. Бирок ал согуштун залдары болчу. Эл болсо болуп көрбөгөндөй биримдүү болчу ал убакта.
Ошондуктан бизге алда канча жеңил болгонго. Ошондуктан кыйраган мамлекетти аз убакта гүлдөгөн мамлекетке айланткан эл. Азыркыдай кантип болсун, гүлдөп турган мамлекетти урандыга айландырышты. Алар миң балекет шылтоо айткан күндө да согушсуз баарын кыйраткандар үчүн Кудай алдында жооп беришер. Кудай Таалам мындай болоорун билгенде балким адамдарга акыл эсти деле бермек эмес. Андан көрө акыл эс бербей эле башка айванаттар менен окшош кылып койсо болмок экен. Алмаз, биз чынында ошол айванаттардан да төмөн түшүп бартат окшойбуз. Алар эч болбосо өзүнө окшошторду жебейт. А биз кайдагы бир көрө оокат үчүн бири-бирибизди кырып атабыз. Жашоо ушунчалык өзгөрөт деп үч уктаса түшүмө кирген эмес. Эми түшүм эмес эле мунун баарын өңүмдө эле көрүп атам. Жашоо ушундай таптакыр ойдо жок нукка бурула берет тура. Пайгамбар дүйнөнү көрүп жолдон чыгыптыр деген ушуго. Абдан таамай айтылган сөз. Дүйнө кимдин да болсо көзүн бууп салууга жөндөмдү. Дүйнөнүн кулу болуп калбаш үчүн адам өзүн өзү гана тыя алат. Силердин эл да чоң сыноого кабылды. Егор Иванович, биздин эл деле далайды көргөн эл. Эми да далайды көрөбүз го. Союздун кыйраганы бизге өз алдынчылыкты алып келди. Биз көз карандысыз мамлекет болдук. Олжобуз ошол болду. Бирок ошол мамлекетти сактап калуу өтө кыйын болобу деп турам. Союздан калган ырыскыны талап тоноп, чыгарып кетип атышат туш тарапка. Элге эмне калат билбейм. Алмаз, эгерде сени ушунун баары ойлондурса, бул системаны өзгөртүүгө аракет кылышың керек. Эгерде бир нерсени өзгөртүү менин колумдан келсе гана, азырынча өзүм мыйзамда жок адаммын, деди Алмаз үшкүрүп. Алмаз, өзүң айткандай, сен азырынча мыйзамда жок адамсың. Бирок күрөштү утуп чыксаң, сенин колуңдан көп нерсе келет. Болгону ошону каалоо керек. Анан сага окшоп мамлекеттин келечегин ойлогондор аз эмес. Ооба, андайлар бар болсо керек көп эле. Мен өз азабым менен жүрүп, башкалар жөнүндө, жашоо жөнүндө ойлоого чамам деле калбай калган окшойт. Бирок мен ушул бойдон калбастырмын. Акыры бир күнү өз жашоомо кайтаармын. Ылайым ошондой эле болсун. Сен өз жашооңду тезирээк кайтарып алууга аракет кыл. Сенин алдыңда даркан талаа өмүрүң бар. Аракет кылсаң баарына жетишесиң. Бирок жашоо кыска экенин унутпа. Экөө унчугушпай бир саам тиктешип калышты. Мен түшүндүм баарын, деди Алмаз көзүн ирмебей. Анда сага ак жол, деди Степанов да Алмаздан көзүн албай. Арсар соттун чечимин күтө берип тажады. Качан келип эки колума кишен салып алып кетишет деп күндө күтөт. Кирген батири да кунарсыз болуп, терезелери батыш тарапты карап, күндүз кечке дээрлик күн тийбейт. Балдары менен Сонянын бир бөлмөлүү үйүнө бата албасын түшүнүп, анча алыс эмес жерден арзанына карап, жер тамга батирге кирген. Заман бузулуп турган аз келгенсип, батирлердин баасы да асмандады. Бул батирге көпкө турбасын жүрөгү сезди. Мени баары бир отургузуп коюшат го. $30,000 кайдан алам? Кудайды карашса болот. Акыры түрмөгө отурмай болдум окшойт. Кой, көп ойлонуп отура бербей, Соняга барайынчы. Соня экөө көпкө сүйлөшүштү. Бүгүн жумушка чыкпай эс алууну чечишкен. Балдарды Соняга бышыктап табыштады Арсар. Соня, эгерде мени отургузуп коюшса, сен балдарга бат-баттан барып алып алым билип тур, деди көзүнүн жашын кылгыртып. Ай, ушу сени, болду чеми, алдын ала эле кайгыра бербей. Демейде деле акылдуу аял болуп кетесиң. Бардыгын убагында көрөбүз. Ал сот эмнени ойлоп атканын ким билет,
деди Соня Арсарга кыжырданып. Ал сот эмнени ойломок эле. Ал айтты го, жогору жактагылар кысым кылып атат деп. Ой, анан сен кулактарыңды делдейтип ошого ишенип калдыңбы? Ал балким ошентип сынап көрөйүн деп атат. Акча тапсаң алып коет, таба албасаң сени каматкандан эмне пайда деп бошотобор. Эгерде гымындай адамдык касиети калган болсо. Соня, менин оюмча ал чынын эле айтты. Ал өзү деле кейип тургандай ушуга, бирок аргасы жок. Ал баарын 10 000 менен бүтүрөм деп, иш бүткөнү калбады беле. Буга бирөөлөр кысым көрсөтүп атат чын эле. Соня бир нерсени эстей калгансып туруп калды. Балким, тиги желмогуз кысым көрсөтүп аткандыр я. Эмне дейсиң? Садыр Капаровичпи? Ал кантип сотко кысым көрсөтө алат? Ай, булар деген баары бир жип менен байлануу немелер. Балким аның дагы эле сенден өч алгысы келип жүрсө керек. Алар өз каалаганын алмайынча жандары тынбайт. Сен аны карабай коюп баарын сот чечсин десин. Ал болсо сот менен сүйлөшүп койду. Сени жарга такагысы келет. Болуптур. Ал сот менен сүйлөшүп, ага кысым көрсөткөн күндө табар пайдасы эмне? Менде акча жок экенин билет. Сот үйүмдү өзү сатышкан, башка сата турган эч нерсем жок экенин билет. Эгерде кысым көрсөткөн адам Капарович болсо, сот ага баарын айтат эле го. Ал менден же акча өндүрө албаса, же мени макул кылдыра албаса, эмнеге антет дейм да? Мунуң деле туура. Соня ойлонуп калды. Балким анын акча сурап мага келет деп ойлоп аткан болсочу. Баса, эсиңдеби? Сен айтпадың беле, баягы биздин акчаны тоноп кетишкенде, мага эмнеге келген жоксуң деди деп. Эсимде, эмне болду? Балким эми деле жардам сурап барсаң жардам берер я. Койсоңчу Соня, ал мага жөн эле ак жүрөктүгүнөн жардам берет деп ойлойсуңбу? Мен ага ишенбейм. Мен сотко кысым көрсөткөн ошол экенине деле ишенбей турам. Тиги соттун айтымында жогору жактагылары баардык иштерди эле көзөмөлгө алып калышыптыр. Алар да болушунча көбүрөөк акча тапкысы келет экен азыр. Алар менде акча жок экенин кайдан билишсин? Ой, талаада калган акча. Эмне баары эле акча деп жутунуп калышты. Мурун антпей эле жашай берчү элек го. Азыр баардыгын акча менен чечип атышса, баары акча деп жүгүрүшөт да. Же чын эле тиги Желмаянга барып, ошол бандиттерди таап бер десемби? Таба алабы? Ал азыр министрдин орун басары болбодубу? Арсар, мен илгери бир таанышымдан укканым бар. Бул милицияларыңдын көбү эле криминалдык чөйрө менен байланышта болушат экен. Балким тапса таап берер. Эч болбосо теңин таптырып бергиле десең кандай болот? Ошондо сен мени ошого бар деген турасыңбы? Ой, өзүң айттың го бул ойду, деди Соня жинденип. Мен ойлоно берип жинди болуп бартам. Кечирчи мени, Соня. Мен ага барсам, ал менден эмнени талап кылаарын экөөбүз тең билебиз. Анан кантип ошого барам? Ой, Арсар, кээде мен сени таптакыр түшүнө албайм. Эгерде балдар менин балдарым болсо, мен алар үчүн мокочо менен деле ойнош болмокмун. А сен болсоң, өз намысыңды алдыргың келбей, өзүң түрмөгө отуруп, балдарыңды жетимдер үйүнө берүүгө даярсың. Азыр жетимдер үйүндө абал кандай экенин билесиңби сен? Сен түрмөдөн чыккыча балдарың тартиптен чыгып, алар да бандит болуп кетсе кандай кыласың? Жетимдер үйүндө кандай балдар бар экенин көрүп атасыңбы телевизордон? Деди Соня Арсарды зекип. Соня, сен эмне деп атасың? Мен эми тигинин алдына чөгүлөп барышым керекпи? Ал мен барган күндө деле жардам бергиси келбей койсочу. Ал мага эки дүйнөдө кечиргис болуп таарынган. Арсар, балким чындык башка жактадыр. Соня Арсарды сынагандай карады. Эмне?
эмне болгон чындык? Мен сага бир нерсе айтайын, Арсар. Балким сен буга таарынарсың. Балким ошол бойдон менден кол үзүшүң да мүмкүн. Бирок мен муну айтпай кое албайм. Эй, Соня, эмне болгон чындык ал? Айтчы дей. Арсар, эгерде сен балдардын өз энеси болсоң, сен булар үчүн жаныңды да курман кылмаксың. Бул балдар сен баккан балдарың болгон үчүн сен булар үчүн аялдык намысыңды да курмандыкка чала албай турасың. Соня Арсардан көзүн албай тикирейе карап турду. Арсар бул сөздөрдү укканда туттугуп, жан дүйнөсү эңшерилип, Соняны ушул сөздөр үчүн баса калып, муунтуп салгысы келди. Бирок акыл эси аны токтотуп, а балким бул чындыкты айтып жатабы деп, тикирейген Сонянын көздөрүнөн жалтанып, көзүн ала качты. Айласы куруп, диванга боюн таштап, шалтырап отуруп калды. Сен эмне деп атасың, Соня? Ушинтип айтканга кантип дитиң барды? Арсар, бул балдар жеке эле сенин балдарың эмес, менин деле балдарым болуп калды. Мени да булардын келечеги, тагдыры ойлондурат. Мен да булар ооруса кошо ооруганымды көрбөй элесиңби? Менин силерден башка кимим бар караан тута турган? Мен ушуларды кенедейинен кошо багышып келатам го. Мен булардын жетимдер үйүндө жашап атканын көрсөм, жүрөгүм жарылып кетет. Сенин ордуңда болгонумда мен алар үчүн шайтандын өзүнө чөгөлөмөкмүн. А сен болсоң, өз керт башыңдын ийилбесин ойлоп отурасың. Сага эң маанилүүсү, сен эч кимге чөгөлөбөшүң керек. Намыс көй аял экениңди көрсөтүшүң керек. А балдар эмне болсо ошо болсун. Соня бакырып ыйлап жиберди. Арсар ойдо жок жерден жаака бир жегендей болуп эсине келе түштү. Бул эмне деп атат деги? Соня, сен эмне деп атасың? Эмнени уксаң, ошо деп атам, Арсар. Мен деле адаммын акыр аягы. Менин да өз ойлорум бар. Сага жакпаса экөөбүз мындан ары дос болбой эле коелу. Бер балдарды жетимдер үйүнө. Ошол жерде ар кимдин көзүн карап, жалдырап жүрүшсүн. Соня басыла турган түрү жок, буура кандап ыйлай берди. Арсар эмне дээрин билбей ойлонуп калды. Мен чын эле керт башымды эле ойлоп атамбы? Намысымды тебелетким келбей, балдардын тагдыры эмне болоорун ойлобой калдымбы? Чын эле жетимдер үйүндө кандай жашоо болот? Ал жакта эмес, жөнөкөй мектептерде эмнелер гана болбойт азыр. Куй, куураган жаным. Мен чын эле өз жанымдан башканы ойлогонго чамам келбей калган го. Бир кезде түрмөдөн чыгып, балдарды кайра алам деп коем. Ага чейин эмне болот, ким билет? Эгерде мени 10 жылдан ары кесип жиберишсечи. Анда мен чыккыча балдар жетимдер үйүнөн кетет. Жетимдер үйүнөн чыккандардын көбү эле бандит болуп кетишет экен го. Эмнеге ушулардын баарын мурунтан ойлогон жокмун? Мен көргөөдөн болуп бараткам го. Соня, кечирчи мени. Арсар Соняны бекем кучактап, өзү да ыйлап жиберди. Мен чын эле келесоо болуп бартат окшойм. Сен туура айттың. Мен керт башымды ойлой берип, балдардын тагдырын ойлоого чамам келбей калыптыр. Рахмат сага, досум. Менин көзүмдү ачтың. Мен эми шайтан эмес, Жебирейилге да чөгүлөм керек болсо. Мен балдарымдын келечеги үчүн жанымды курман кылсам да кайылмын. Менин да силерден башка кимим бар? Балдарсыз жашоонун мага эмне кереги бар? Кечир мени, Сонечка. Мен аз жерден чоңга да кетире жаздадым. Мен барам тиги желмогузга. Чөгүлөп барам. Мен анын айтканынын баарына көнөм. Бирок сен эч качан балдарды багып алгансың деп айтпа. Арсар, чөгөлөбөсөң да бар ошого. Мен жүрөгүм сезип атат, ал сага жардам берет. Анын колунан келет жардам бергенге.
Болгону сен кааласаң, каалабасаң да анын айткандарына көнүшүң керек. Сен муну аргасыздан кылып атканыңды Кудай Таалам деле көрүп тургандыр. Бу сен үчүн күнөө болбошу керек. Биз кантип балдарды жетимдер үйүнө беребиз? Эгерде биз буларды жетимдер үйүнө берип, булардын тагдырына балта чапсак, ошондо гана кечирилгис күнөөгө батабыз. Ооба. Мен баарын түшүндүм. Соня, алтыным, болду эми, ыйлабайлычы. Экөөбүздү бул жашоо далай жолу ыйлатты го. Ыйга тойгудай деле болдук. Кел, андан көрө жай сүйлөшөлү. Мен эми тиги желмогузга кантип барышым керек? Ошону ойлонолчу, деди Арсар көз жашын тыйбай. Арсар, катуу айтсам кечир мени. Бирок мен чынында эле балдардын жетимдер үйүнө барышына чыдай албайм. Мен түшүнүп атам. Жек көргөн адамыңдан жардам сурап баруу абдан оор. Бирок бизде азыр андан башка арга жок. Ооба, аргабыз жок. Мен балдарды ойлошум керек биринчи иретте. Акыр аягы мен 16дагы кыз белем. Барса барам. Арсар кайратына келип, азыр эле жөнөп кетчүдөй болуп ордунан турду. Арсар, намысыңды тебелетиш кандай оор болорун билип атам. Андай иш менин башымдан да өткөн. Бирок эми башка арга жок. Сен ага барыш үчүн адегенде өзүңдү жакшылап көндүрүшүң керек. Сен ага денеңди берсең да, жүрөгүңдү бербе. Сен муну каалаган жоксуң. Сен буга мажбур болдуң. Ошону унутпа, деди Соня досуна тике карап. Соня, мен баарын түшүндүм. Балдар үчүн ушунча күйгөнүңө рахмат. Сен бар үчүн менин көп азаптарым арзыбаган нерсе болуп калды. Мен эми баарына даярмын. Мен барам ошол шүмшүккө. Мен ал түгүл, ага кантип кийинип бараарымды да ойлоп койдум. Эми мен ал шүмшүктү торума салып, каалаганымдай калчайм. Эми жөргөмүш ал эмес, мен болом. Коркпо, баары жакшы болот, деди Арсар ишенимдүү. Калдар аке эмне кылаарын билбей айласы кетти. Алмаздын атасы капыстан эле түндөсү жаткан тейден төшөгүнөн турбай каза болуп калды. Алмазга кабар берерин же бербесин билбей Василийге кеңешти. Сиз кабатыр болбоңуз, Алмаз атасы жөнүндө билет, деди Сыган жайбаракат. Кандайча билет? Мен ага өгүнү келгенин деле айткам. Атаңдын жашоосу аз калды. Ал учурда сен бул жерге келе албай калышың мүмкүн дегем. Кандайча? А сен билген белең мындай болоорун? Мен оору багындыго деп ойлоп жүрбөдүм беле? Жок, оору убактылуу гана токтотулган. Мен аны айтып, сиздин зээниңизди эртелеп кейитпейин дегем. Бирок Алмазга чындыкты айткам. Алмаздын азыр келүүгө чамасы болбойт го. Анын иши оор кырдаалына келди. Кудай деле кечирээр. Сөөктү өзүбүз эле кое берели, деди Сыган. Ошондойбу? Эмнеге Алмаздын иши оор кырдаалга келди? Ар бир иштин оор кырдаалы болот. Алмаздын ишинин да ошондой учуру азыр. Эгерде ал атасынын каза болгонун укса, албетте келбей кое албайт. Бирок анда ал өз ишин бузуп алат. Бара жаткан жолунан капыстан адашып кеткен адамдай туңгуюкка кабылып калышы мүмкүн. Жакын адамынын өлүмү ага оор сокку болуп калат. Болоору болгондон кийин ага айтуунун кажети жокко дейм. Сөөктү жерге жашыргандан кийин ыңгайын таап, өзүңүз барып кабарлап коёорсуз. Мейли анда. Бизге арга жок. Алмаз башы эркин жүргөн адам эмес экенин Кудай Таалам деле көрүп турат го. Атаңдын көрү дүнүйө. Эми ушул баланын иши оңунан чыгып бүтсө экен. Алтын баш аман болсо, бир күнү азаттыгын колуна алып, элге журтка жүзү жарык болуп келип калаар, деди Калдар аке үшкүрүп. Айтканыңыз келсин, ал күн да келет, деди Сыган алда кайда көз жүгүртүп.
Алмаз Садыр Капарович менен эми тыгыз жакындашмай болду. Андыктан ага байма-бай каттап туруш керек. Егор Иванович туура айтат. Азыр башкы фигура ушул болуп калды. Ал азыр кудурети ашып-ташып турган кези. Демек аны ичинен билип, анын терисин айкарысынан сыйрыш керек. Баса, ушул иш боюнча кеңеш сурамыш болуп, бүгүн ага барып тымызын жаздыруучу микрофонду орнотуп келсемби, деп ойлоду Алмаз колундагы буйрутманы оодара карап. Ооба, ошентейин, деди да телефонду колуна алды. Алло, Садыр Капарович, саламатсызбы? Аскар Баатыр, сенсиңби? Саламатчылык. Дениңиз сак жакшы турасызбы? Иштериңиз жакшыбы? Алмаз болушунча сылык, жагымдуу сүйлөдү. Иштер болот. Жумуш чачтан көп, өзүң билесиң да. Жаңы ишти алып жүрүп кетиш оңой болбойт да. Ооба, аныңыз туура. Бирок сиздей акылдуу адамдарга анча деле оор болбосо керек деп ойлойм. Аныңа рахмат. Бирок ошентсе деле иш көп. Капаровичке Алмаздын мактоосу майдай жакты. Мындай көп сүйлөбөгөн адамдын мактоосу көп нерсени түшүндүрөт деп эрдемсип калды. Садыр Капарович, сиздин алтын убактыңызды алгым келбейт, бирок сиз менен кеңеше турган бир иш болуп атат. Кайсы убакта барсам болот? Же жакынкы учурда бош убактыңыз болбойбу? Убакыт чынында эле абдан тар болуп атат, бирок сендей жакын досторго кантип бир убакыт таппайын. Маселең болсо келе бер, деди Капарович. Жакшы болот анда. Эртең саат 9-дарда барсам болобу? Болот албетте. Эртең 9-га белгилеп коеюн, келе бер. Мейли анда, саламатта туруңуз. Болуптур, көрүшкөнчө. Капарович трубканы коюп койду. Демек, эртеңки саат 9-га даярданышым керек. Алмаз ордунан туруп, сейфти ачты да, ичинден кымындай микрофонду алып чыкты. Муну эртең кандай кылып, кайсы жерге орнотуум керек? Алмаз Капаровичтин кабинетин элестетип, ойго чөмүлдү. Алмаздын оюн бөлүп, эшик тыкылдады. Алмаз микрофонду сейфке сала койду да беките салды. Киргиле. Уруксаат бекен, тыштан Паша кирди. Паша, кандайсың? Кел, өтө. Сен эң керектүү маалда келдиң. Алмаз Пашанын келгенине сүйүнүп кетти. Андай болсо телефон чалып койсоң болмок экен. Ооба, чалайын деп аткам, бирок адегенде өзүң эмне жаңылык менен келдиң? Мендеги жаңылык, жакшы жаңылык. Мен Адилден келе жатам. Анын абалы абдан жакшы. Доктордун айтымында анын акыл эси толугу менен ордуна келди. Бутуна болсо операция жасоого туура келет го дейт. Операция кылса басат бекен? Толук ишенич жок, бирок басып кетиши мүмкүн дейт. Андай болсо операция жасатуу керек. Ооба, мен да ошентип ойлоп атам. Бирок андай операциялар бул жакта жасалбайт экен. Андай операцияларды бир болсо Германияда же Израилде жасайт дейт. Акча көп керек болот го дейм. Паша, акча жагынан кам санаба. Канча керек болсо ошончо таап берем, деди Алмаз ишенимдүү. Макул, анда мен доктор менен дагы сүйлөшүп көрөйүн, деди Паша. Ошент, жакшы кабарыңа рахмат. Паша, менин сенден сурай турганым бар. Сен кескөй тыңчы эмессиңби? Тыңчылар колдончу аппараттарды жакшы эле билсең керек. Билбей анан эмне аппаратты айтып атасың? Алмаз сейфинен аппараттарды кайра алып чыкты. Паша анын түзүлүшүн ары бери оодара карап, Алмазга бул аппаратты кантип колдонуу керек экенин кенен түшүндүрүп берди.